Кутмандуу күнүңүздөр менен дагы бир жолу саламдашып атам. Буга чейин Темирлан Ормоковдун берген пресс-конференциясында түз эфирге чыктым элем. Азыр дагы түз эфирге чыкканга туура келип атат. Буга чейинки түз эфирлерде жана видеолордо мен айтып кеткендей, кече Нарын областынын Жумгал районуна барып келдик. Ал жакта деген ушул 8 августта 2020 жылдын 8 августунда адам өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Ошол кылмыш ишинин жүрүшүндө мыйзам бузуулар, кемчиликтер, аягына чейин чыкпаган иштер, атайын башка бир кандайдыр бир кырдаалдарды көз жазымда калтырган моменттер болуп кетиптир. Ошондуктан жана чындыкты аягына чыгайын, чындыкка жетели, акты ак дейли, караны кара дейли деген тараптар мага кайрылышты эле. Ошондуктан кече биз Жумгал районуна барып келдик. Ал жакта ошол интернет байланышы начар болгондуктан мен түз эфирге чыга алган жокмун. Бирок ошол жерде адам өлтүрүү болгон үйдө мен видео тартып, ошол жактан айрым күбөлөр менен сүйлөшкөнбүз. Анан дагы эле ошол интернет байланыштын начардыгынан улам адам өлтүрүүгө шектелген Кенжебек аттуу жигиттин жактоочусу Мурат Кудайбергенов байке менен түз эфирге чыга албай калдым. Азыр ошол жактоочу менен айрым бир түшүнүксүз маселелерди тактап алалы деп түз эфирге чыгып атам. Кыскача айтып кетейин, 8 август күнү 2020 жылы Жумгал районунун айылдарынын биринде айылдаштар урушуп кетет. Кенжебектин өзүнүн медициналык тактамасы бар экен, интеллект жактан өспөй калган, оорулуу деген справкасы бар экен. Кенжебек Догдурбек деген киши менен урушуп кетет. Экөөнүн урушу Догдурбектин үйүндө башталат. Кенжебектин айтымында Догдурбек жанагындай ар намысына шек келтирип, Кенжебекти кемсинтип сүйлөп, шылдыңдап, ушундай бир жаман сөздөрдү айтканда Кенжебек ушул сөгүнбөптүр, урушпаптыр, эчтеке дебептир. Бирок ошол жерде кадимкидей күрөш болгондагын. Анан Кенжебектин чөнтөгүндө 20 000 сомду алып коюшкан ата бала, Догдурбек баласы менен. Анан аркасынан Кенжебек качып кеткенде, аркасынан кубалап жөнөгөн. Кубалап кетип атканда жолдон жолуккан Кайып Аксакалдан кече дагы интервью алганмын, түз эфирде видеосун жүктөп койдум. Эгерде кызык болсо ошол видеону көрүп койсоңуздар. Кайып Аксакал биринчи Кенжебек менен эртемен жолуккан. Анан кийин кайра эле бир саатка жетпеген убакытта Кенжебек жүгүрүп кетип атканын, аркасынан Догдурбек баласы менен кубалап кетип атканын дагы айтып берди. Анан барып Кенжебектин үйүндө ошол 1 саатка жетпеген убакыт ичинде эле кайра эле ошол адам өлтүрүү кылмышы болгонда. Эми ошол кылмышка милиция кызматкерлери негедир өлтүрөм деп кубалап бараткан Догдурбекти эмес, Кенжебектин өзүн шектүү катары камап коюшкан. Бирок ошол камаганда буга чейин ушул Муратбек адвокат менен сүйлөшкөндө Муратбек айтып берди, неме деп, роводдагы тергөө кызматкери, тергөөчү ишти чала кылгандыктан биз областка өткөрүп бергенбиз деп. Областка которгонбуз ошол ишти депчи. Эми азыр ушул маңдайымда Мурат байке отурат. Мурат байке менен айрым бир фактыларды тактап алалы деп мен түз эфирге чыгып атам. Ошол адам өлтүрүү фактысы боюнча козголгон кылмыш иштеги айрым бир кемчиликтер жөнүндө менин маңдайымда Кенжебектин жактоочусу Мурат Кудайбергенов байке. Мурат байке, мен сизге бир нече суроолор менен кайрылайын деп келдим. Баягы 8 августта кылмыш иши катталып атат, адам өлтүрүү болду деп. Андан кийин деген ошол убакыттан бери мына дагы деле иш сотко өтө элек да. Андан кийин эми дарегине байланыштуу, айылда болгон окуяга байланыштуу Жумгал райондук ички иштер бөлүмү тергеш керек болчу. Бирок негедир азыр Нарын областтык ички иштер башкармалыгында иш жатат ал факты боюнча. Эмне үчүн Жумгал райондук ички иштер бөлүмүндө иш тергелбей калды? Бул иш боюнча деген бул окуя боюнча мен ишке 10 сентябрда ишке киришкем. Ошол эле күнү биз туугандар менен Жумгал районунун милициясынын тергөө бөлүмүнө барганбыз. Иш менен таанышайлы, кандай жагдайлар болсо деген
кандай иш алып барабыз деп бир сүйлөшөлү деп тергөөчүсүнө барып жолугайлы дегенбиз. Бирок тилекке каршы биз баргандан баштап эле тергөөчүсүн тапканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Катыраак сүйлөп коесузбу? Себеби деген ошол күнү деген ал жумушта жок экен. Анан жокко байланыштуу болгондон кийин ошо тергөө бөлүмүнүн башчысына кайрылганбыз. Ушундай суроолор менен себеби деген баягы тергөө башчысы болгондон кийин тергөөчүсүнүн эмне иш алып бараткандарын көзөмөлдөп турат да. Бирок тилекке каршы деген ошол бөлүм башчысы деген эч кандай эч нерсени билбеймин. Ошо тергөөчүдөн сурачу нерселерди өзүм сурап алгыла деп бир орой бир мамиле кылды. Ошондо эле бир кызыктай абалда калып калдык. Себеби деген бир тоскоолдук, бир нерсени жашыргандай сыяктуу сезилди да. Анан тиги тергөөчү менен байланыштыңарбы? Райондук тергөөчү менен. Райондун тергөөчүсүнүн телефонун алып, биз ошол эле маал чалып баштадык. Бирок тилекке каршы деген мына мындай мен ушу канча жылдан бери иштеп жүрөм, мындай окуя болгон эмес. 10 күнөн ашык телефонго жооп бербей койду. Күнүгө 4-5 маалдан чалабыз, мен чалам, байкеси чалат, бирок тилекке каршы эч кандай жооп болгон жок. Ошого байланыштуу деген биз баягы эч кандай чара көрүлбөйт деген эме менен биз деген өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп прокуратурага кайрылдык, даттандык. Иш боюнча деген эч кандай иш жүрбөй атат. Бизди чакырбай атат, күбөлөрдү чакырбай атат. Чакырмактыр. Биздин телефондун чалганыбызды албай атпайбы, бизден качып атпайбы. Ооба. Бир өзүнөн өзү эле бир шек пайда боло баштады да. Бир калыс тергөө болуп атабы же болгондукпу дегенден. Ошол анан бул Прокуратура канааттандырдыбы арызыңарды? Анан ошол себептен бир топ бул баягы тергөөчү качкандан тышкары бул иш боюнча деген бир топ иштер жүргүзүлгөн эмес. Булар деген жанакы выборочный деп коет, выборочный каалаган күбөсүн, керектүү күбөсүн сурап, мындай туура эмесирээк аларга жакпай турган көрсөтмөлөрдү бере турган күбөлөрдү сурабай, ишкылып бир ушундай бир иш алып барып атыптыр. Ошондуктан биз ишенбейчилик жарыялап, прокуратурага даттанганда, прокуратура деген бул ишти алып Нарын областынын УУДсына тергегенге берилген. Эми ошол областтык тергөө областтык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү райондун иш аракетин кайталаган жокпу? Областта иш кандай жүрүп атат? Эми областта деген бул иш аякка барганына деген ушу бир айдан ашыгыраак болуп калат го. Бирок тилекке каршы биз деген эми баягы күттүк да, качан чалат, качан бизди чакырат. Биз себеби укканбыз ошол жака иш кетти деп. Бирок тилекке каршы мынакей бир жума мурун, мына өткөн жума күнү бизге деген тергөөчүлөр 4-күнү чалып, 5-күнү чакырды. Биз ошол Жумгал районуна барып, баягы иш чараларды өткөрдүк. Бирок тилекке каршы баягы Жумгалда болуп аткан окуя дагы эле кайталанып атат. Себеби деген баягы Кенжебектин көрсөтмөсүндө берилип аткан күбөлөрдү деген чала сурап, аларга деген биз айтып атабыз да, мына Кенжебек деген мындай көрсөтмөлөр берип атат, ошолорду текшериш үчүн мыйзамда так жазылган. Көрсөтмөдө кандай болбосун ошо экен деген милдеттүү түрдө тергөө органдары ошону текшериш керек. Бирок тилекке каршы деген булар бул биз айткандарыбызга карабастан эле бул ишти деген бүгүнкү күндө деген ишти баягы мөөнөтү срок следствия бүттү деп, ишти аягына чыгардык деп бир аракеттер болуп атат да. Себеби деген булардын деген баягы тергөө мөөнөтү болот, ошо 2 ай мөөнөтү деген өтүп атат. Ошолдуктан бизге дагы эле бир кызыктай болуп атат да. Буга чейин чалган жок, чакырган жок дагы, анан кийин мөөнөтү аяктап баратканда бир жуманын ичинде ары бери бүтүрүп атат. Буну деген ушундай кээде тергөө органдарынын ушундай метод болот да, ушундай ушу убакыты бүтүп баратканда анан шашып ушуп чала кылып, эптеп-септеп, мына мен суроогум бүтүп атат деп келип баягы өлгөн шултон баарын айтып, анан убактым өлүп атат деп эптеп сотко өткөрүп, эптеп сотко кетириштин амалын көрөт да. Туура айтып атасыз. Мен бул баягы мага келип арыздангандардан дагы көп уккам. Ошол жанагындай жүрүп туруп убакытты созуктуруп туруп, баягы эме тергөө амалдарын өз убагында аткарбай, аткарса да чала аткарып, анан бүтөйүн деп атканда эптеп-септеп сотко өткөрүп бериштин айласын кылат экен да. Бул нерсе салтка айланып калган.
ошонусу өтө жаман нерсе да. Билет экенсиң. Ооба, мага көп кайрылат да. Анан Мурат байке жанагы областта дагы чала тергелип атыптыр да, анан кийин келип ошо кол коюп бер деп мөөнөтү бүтүп атканына байланыштуу ушундай бир аракеттерге баратышыптыр да. Анан жанагы буга чейин сиз мага айткансыз, жанагы көрсөтмөлөр өзгөрүлүп атат депчи. Ал боюнча деген биз деген Жумгал районунун тергөө бөлүмүнө эмне себептен деген ишенбечилик жараладык. Себеби деген жана сиз алдында айтып кеттик, жанагы бир шектүү бир ата бала бар. Ошолордун көрсөтмөлөрү деген биз так билебиз. Ушул күнү менде көбөлөр бар. Бул иш боюнча деген биринчи көрсөтмөсү кандай болгон, экинчи көрсөтмөсү кандай болгон. Бирок тилекке каршы мен бүгүнкү күнү түшүнүгүм боюнча деген ошол көрсөтмөлөр жок. Иштен алып койгон. Орусча айтканда деген фальсификация деген нерсе барбы дегенде бир шек бар да. Ошондо сизге келген биз иш менен толугу менен тааныш элекпиз, бирок ошондой бир шек бар. Себеби деген бул окуя деген 8 августта болуп атат. Бирок мен түшүнүгүм боюнча деген биринчи жолу суракты деген жанагы ата бабаларды деген биринчи жолу 23 сентябрда кылып атат. Андай болуш да мүмкүн эмес. Менде көөлөр да бар. Жана сиз айтып кеткен көөлөрдө дагы ошолорду деген аларды окуя болгондон кийин эле бир 3-4 күндүн ичинде эле баары суралган. Бирок иш материалдар боюнча деген мен түшүнүгүм боюнча мен толук иш менен биз таанышканга окуубуз иш аяктагандай болот да. Ошого байланыштуу деген мен түшүнүгүм боюнча деген азыркы күндө мен 23 сентябрда суралган болуп атат. Суроо да 1,5 ай деген кандай бул суралган. Кандай иштерди кылып жүргөнсүңөр деп, Мурат байке мына айтып атпайсызбы тиги эме деп. Тиги көрсөтмөлөрү алмашылган депчи. Биринчи сурак 23 сентябрда болуп атат. Бир айдан ашык убакыттан кийин суракка чакырып атат. Анан кийин көрсөтмөлөр алмашылган деп атат. Сизге айтып атасыз жакында эле ошол баягы тергөөнүн мөөнөтү аяктаганына байланыштуу ишти алып келип окутту, көрсөттү деп атасыз. Баягы сиздер кол коюп беришиңиздер керек да. Анан ошол жерде көп мындай макул эместер пайда болду да. Сиздерге жакпаган, сиздерге макул эмес, мыйзам бузулган, кемчиликтери барларды көрдүңүз да. Ошонун арасында сиз айтып аткан көрсөтмөлөр бар бекен же таптакыр башка көрсөтмө жүрөбү? Ошо көрсөтмөлөр тууралуу айтканда билебиз, бул иш боюнча деген бул жанагы шектүү адам деп коелучу. Азыркы маалда күбө болуп атса керек. Ошол киши деген көрсөтмөсүндө деген таптакыр бөлөк көрсөтмө берген. Мен ал күнү деген окуя болгон күнү деген ал айылда такыр жок болчумун деп. Анан кийинки көрсөтмөсүндө берип атат. Ошол күнү деген мен кубалагам, өлтүрөм дегем, ачуум келгем. Тим эле артынан тызылдап кубалап баргам, бирок кашарга деген жана окуя болгон жерге 40 метр калганда деген токтоп анан кайра бурулуп кетип калгам дейт да. Анан мына акыркы көрсөтмөсү жакынкы арада мына бир жума мурун деген жанакы көрсөтмөсүндө деген ооба дейт, ачуулангам дейт, артынан кубалагам дейт, баргам дейт, бирок бөлөк жерди көрсөтүп атат. Бөлөк жер көрсөтүп атат дейт. Ошока чейин баягы бир 2 километр, ортосу бир 2 километрге чукул жер да. Ошол жерде бир 500 метр калганда деген токтоп, эми баягы жуунуп, тазаланып, анан кайра үйгө кайтып келген дейт да. Бир биякта деген уже мындай айтканда 3-чү же 4-чү жолу мындай көрсөтмөлөрүн алмаштырып атат да. Ошол нерсе деген бир мындай шек келтирет да, бул кандай депчи. Тиги эме күбө катары өтүп аткан ошол Догдурбек баласы менен көрсөтмөлөрүн алмаштырып өзгөртүп атыптыр. Анан Кенжебек жөнүндө айтсаңыз, Кенжебекке кандай мүнөздөмө бересиз биринчиден, экинчиден анын көрсөтмөсү кандай болуп атат? Мына ал Кенжебектин баягы көрсөтмөсү деген мынакей эң биринчи сурагы деген 13 августта берген экен. Ошол кезде бул больницага жатканына карабастан, кыйналып атканына карабастан ошону алып келип сурак кылган тергөөчү мыйзам бузуулар менен. Себеби деген мунун мүмкүнчүлүгү чектелгендиги тергөөчү башынан эле билген. Оорулуу экен. Ошондо деген жактоосу болуш керек болчу, мыйзамдын өкүлү болуш керек эле, мыйзамга ылайык. Ооба. Бирок тилекке каршы деген тиги жанагы адвокат менен сурак кылып койгон. Бирок
бүгүнкү күндө жанакы 13 августта берген көрсөтмөсү менен мына бүгүнкү күндө берип аткан көрсөтмөсү деген бирдей, бүт бирдей. Кандай айтса ошонун баары деген ошондой эле келе атат. Ошол нерсени анан мен бир нерсени баса белгилегим келет. Себеби деген ошол Кенжебек айткан, ошол күнү кимге жолуккан, кимге чалган, кандай киши келип кеткен, ошонун баарын айтканда деген бир дагы сөзү калп болуп чыга элек. Шу күнгө чейин. Жолуккандардын баары тастыктап атат, далилдеп атат. Ооба, мына тергөө органдар өткөндө барып, мына айткандар тиге чалган деп атат. Барып сураса, ооба чалган деп атат. Ошол күнү деген мага келип кеткен десе, ошол эки күн барып сураса деген, ооба мен келип кеткенмин деп атат. Окуя болгон күндөрү. Ошон үчүн жолуккан адамдары, чалгандары. Анан дагы бул иш боюнча деген жанакы медициналык экспертиза өткөн да. Ошол эки корутунда деген мунуку көрсөтүлгөн жанакы акылынан калып калган, то есть бала бойдон калып калган да бул бала. Бирок мен жанакы тергөө болуп атканда деген комиссиялык экспертизаны дайындап бул бала деген ошол жанакы 8 августта болуп аткан окуя боюнча деген калбайт. Бир нерсени ойлоп чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар дегенде ошо жанакы эксперт, психолог, психиатрлар ошолор деген тыйнак чыгарган, бул эч кандай бирде сөзүн калп айта албайт деп. Ошол нерсени деген эске албастан тергөө органдар бүгүнкү күнү деген бул ишти деген бул жанакы 463 беренеден жана 55 глава деген барбы, уголовно процессуальный кодекс деп коет. Ошол жакта деген жанакы наказание, короче, медицинского характера деп коет. То есть бүгүндө деген получается деген мунун үстүнө деген кылмыш жоопко тартпайт, бирок эгер деген Кенжебекти күнөөлүү деп таба турган болсо деген муну деген жанакы Кызыл Жарга же Чыңкыргонго жаткызыш керек да. Атайын ошондой мекемелерге. Мурат байке, ошол сиз беренени айтып кеттиңиз азыр. Ошол беренеде жазылгандай, эгерде деген ошол күнөөлүү деп таба турган болсо, эми андан Кудайым сактасын, бизде деген чындык орнош керек. Адам өлтүргөн адам отуруш керек. Адам өлтүрбөгөн адам эркиндикке чыгыш керек. Эгерде Кудай сактасын, бирок Кенжебекти деген ошол тиги адам өлтүрдү деп күнөөлүү деп таап туруп анан кийин деген немеге жиндиканага, ооруканага жөнөтө турган болсо, демек мен мынтип айтсам туура болобу? Жанагы райондук тергөөчү, областтык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү, булар деген күнөөнү ооруган адамга аңтара салып, анан кийин деген бул баары бир отурбайт, камалбайт, абакка кесилбейт. Ошондуктан аңтара салайлы дагы, анан бул деген баары бир ооруканадан эмесин өтөйт, жазасын өтөйт дегенчелик болуп атабы? Мен ошону туура түшүндүмбү? Бул сиз деген мына ушул иш боюнча деген так нерсени айтып атасыз. Себеби деген булардын менин түшүнүгүм боюнча деген башынан эле ошол экиге, ошол нерсеге деген басым жүргүзүп атат да. Булар баягы орукчал адамга эле баарын илип койсо, буну баары эч ким теңшербейт, буну эч ким далилдей албайт деп. Бирок мен айтып атпаймынбы, жанагы эксперттердин заключениясына булар деген таянып атат, бирок ошол эле маалда мен койгон суроолорго эксперттер жооп берип атат. Бул бир да нерсени ойлоп чыгара албайт деп. Фантазировать этпейт. Фантазировать этпейт дейт. Фантазировать. Он не склонен фантазировать деп ушундай экспертиза заключение чыгарат. То есть жанагы айтып аткан окуя боюнча мен конкреттүү түрдө суроо койгом. 8 август күнү боюнча окуя боюнча бул бир нерсени ойлоп чыгара алабы же жокпу деп. Ошого деген эксперттер так жооп берип атат. Бул эч нерсени ойлоп чыгарганга мүмкүнчүлүгү жок дейт. Анан дагы кандай мүнөздөмө берип атат? Баягы неме Кенжебек, Мурат байке, сиз өзүңүз жакшы билесиз, өзүңүз барып көрдүңүз, тааныштыңыз, сүйлөштүңүз, суроолорду бердиңиз, жоопторду алдыңыз. Кенжебек менен таанышкандан кийин сүйлөшүп көрсөңүз кандай адам экен бул? Мен кече барганда кошуналар айтты да, баягы аялы менен көп жылдардан бери, 5-6-7 жылдан бери чогуу жашап, эгиз козу ээрчип, той топурга барып, кошуналары менен жакшынакай алака мамиле кылып, анан кийин деген мал жаны көп экен, жылкылары бар экен, уйлары бар экен. Эми деген баягы адам өлтүргөнгө бара турган адам ушундай бир жакшынакай бир үйлөнүү күтө албайт болчу деп ойлойм да. Баягындай эгерде зыкым болсо, зөкүр болсо, аялын сабаса, токмоктосо, ошондой бир мындай бактылуу жашабайт эле деп ойлойм да. Бактылуу жашаган адам жана мал жанды күтүп, үйдө оокат тиричилигин кылып, анан анын үстүнө деген тиги келинчеги, каза болгон келинчегинин туугандары эч качан мындай арызданган эмес турбай, баягы
эме күйөөсү уруп токмоктосо үйүнө качып кетет эмеспи аял, барып урду сабады деп ыйлайтпайсызбы? Андай учур болгон эмес экен да. Ошондуктан баягы сиз экспертизага бергенде дагы кандай мүнөздөштү да Кенжебекти? Бул иш боюнча деген мына башынан эле мен бир эле нерсени угуп атам, бул бала деген өзү мындай, сиздер өзүңүз көрсөңүз ушул балага бир таң каласыз, мындай болот го, мындай эч кандай ичинде кири жок, жобуш. Бала мүнөз. Анан бала мүнөз, баягы өзүнүн оокатын өзү менен алек болуп эле өзүн эч кимге, мына өзү айткандай эле мага айтат, мен эч кимге залакам келтирчү эмесмин дейт, өз оокатымды өзүм кылып эле. Кээде дейт, бирөө жаман сөз айтпасын же бирдемке мен жаман сөз айта албайын деп эч ким менен сүйлөшпөй койчумун дейт. Өз оокатымды өзүм кыла берсин дейт. Келинчегим экөөбүз деген кол кармашып эле жүрчүбүз дейт. Кошуналар деле ошону тастыктап атпайбы? Буларды деген өзү күлүп атпайбы, бизди деген эме эгиз улактар деп койчу дейт. Анткени каяка баспаса дагы тиги жумуштары менен барып, айыл ичинде баса, булар колун кармашып алып, жетелешип алып, экөө аябай ынтымактуу жашашкан. Кошуналар деле айтып атат, туугандар деле айтып атат. Өз оокатына тың бала болгон, эч кимдин жашоосуна киришпеген, өз оокатына деген аябай тың, эч кимге залакасын келтирбеген бала болуп атат. Анан тилекке каршы мондай окуя болуп атат. Анан бир жерде деген, мына сиз деле билесиз го, бир окуя болуш үчүн причинный связь деп коет. Ооба. Себеби болуш керек. Экөөнүн ортосунда чыр болуп атса, же бир талаш болуп атса, Кызганыч болсо, буга чейин уруп сабап жүргөн болсо, анан бир зөөкүр болсо, психически неустойчивый болсо, ошондо деген бул деген там жанакы келинчегин деген атайла бир өлтүрүп койду деген бир нерсени ойлосок болот эле. Бирок айтып атпаймынбы, ушул күндө мен бир сөз уга элекмин. Эксперттерим деген так көрсөтмө берип атат. Бул деген бала бойдон калып калган, мүнөзү жооуш, калпты айтпаган ушундай бала депчи. Ошон үчүн деген жана тергөө органдары деген мунун жанагы бунун оорусуна байланыштуу эле бир тараптуу эле мунуга айыбын угузайын деп эле ошондой бир ушул күндө бир аракеттер болуп атат да. Мурат аке, мен бир нерсени айтайын деп атам да. Биз буга чейин жана Догдурбек ата бала жөнүндө айтып атабыз да. Алар деген бир берген көрсөтмөсүн 2-3 жолу өзгөртүп атышат. Акыркы көрсөтмөсү такыр башка нерсени айтып атат. Анан Кенжебектин көрсөтмөсүндө кандай? Баягы Догдурбек келип туруп 40 метр калганда жуун таранып алып туруп, арыктан кол башы бетин жууп алып туруп, кетип калдым деп атпайбы? Кенжебектин айтуусу эмне болуптур? Ошону кыска айтып берсеңиз. Окуя деген мында болгондо бул жанагы Догдурбек деген үйүнүн жанынан башталган. Жана сиз айтып кеткендей, мунун жана ата бала деген муунтуп атып, жана түшүндүргөндө 20 000 сомду алып койгон. Бирок бул Кенжебек деген бала мүнөз деп атпайбызбы? Ооба. Бул деген баягы милицияга барган, силердин үстүңөрдөн барган арыз жазамын деп туруп. Үйдөн чыгып кетет. Качканда артынан жанагы ата бала экөө кубалап баратат да. Жип колуна алып алган, мынакей аны деген күбөлөрдү айтып атат. Өзү да айтып атат, жанагы Догдурбек деген киши. Кенжебек да атат, жиби менен келген деп кубалап барып атат. Экөөнүн ортосу, тиги үй менен тиги үйнүн ортосу 2 километрге чукул да. Так айтканда деген 1 километр 700 метр болуп атат. Ошого чейин тылдап кубалап келди. Анан эшиктин алдына келгенден кийин Кенжебек деген жай сүйлөшөлү десе, үйгө кир дейт. Үйгө киргенде Кенжебекке деген тиги Догдурбек деген алдап айтып атат, расписка жазып бер дейт мага. Эч кандай доом жок. Мен өзүм барып тийишкем. Анткени айтып койгон да буга чейин силердин үстүңөрдө милицияга жазам депчи. Неме тиги 20 000 сомун алып алган Догдурбек доом жок деп жаз деп Кенжебекти кыйнап атат. Жазып берип атат тиги бала. Анан жазып бергенде мен ойлогом дейт, мен кетип калат экен деп. Бирок тилекке каршы дейт, ушу жазып берип эметкенден кийин эле жанагы келинчегин каза болгон маркум келинчегимди 1-2 жолу муштап бер дейт. Мен да муштап эле мойнума деген аркаман эле арканды илип эле муунтуп баштады дейт. Ал арканды 3 метр арканды жана Кайып аксакал көргөн жолдон. Өзү деле айтып атат, ал тиги Догдурбек деген адам деген өзү айтып атат. Мен аркам колумда бар болчу дейт. Кенжебекте да аркан менен уй байлаган калың. Анан иш боюнча деген мына жана Кенжебектин мойнунда деген ошо аркандын истери бар. Жөн эле чыгып аткан нерсе жок да. Анан аркасынан мойнуна арканды илеткен дагы. Анан баягы сиз кечээ көрдүңүзсүң керек, мындай кичинекей эле тамда. Анан бир бөлмөсүндө турат дагы. Анан тиги
экинчи бөлмөгө баласы турат дейт, ушу шкафтын түбүндө. Ошол эки айтып атат дейт, карачылык да шкафта бычак бар экен депчи. Атасы. Баласы тартып ачып көрүп атат дейт. Ооба бар экен десе деген, анан жана кийинчерээкти деген мындай малды байлап алгандай болот го, ошондо муунтуп бастырып барат дейт. Тиги бөлмөгө. Барып туруп бычакты ал дейт. Эмнеге десе ал дейт, муунтат. Тиги дагы эле айтат, мен эчтеке жаман ойлогон жокмун дейт. Эмне кылат экен десем дейт, кайра буруп малды жетелегенде эле кадимки эле баягы аркасынан тепкилеп эле мындай тизеси менен тепкилеп тиги комнатага кайрап келет, жана келинчеги турган комнатага алып келип, анан ошол жерден анан муунтуп баштайт дейт. Кенжебекти. Бычак кимдин колунда? Бала деген айтып атпайбы, мен эчтеке деп жаман ойлогон жокмун дейт. Бир нерсе болуп кетет деп ойлогон жок. Бычакты колунда карап турам дейт. Кенжебек айтып атат. Ошол маалда деген келинчегин деген маяка тур деп жанына чакырат. Келинчеги дагы инвалид болгон да. Ал деген айтат, ал деле бир да жаман ой жок дейт. Мен жаныңызга келип мен алдыма турду дейт. Ошол маалда деген мени муунтту дейт. Муунтканда мен асманды карап калдым дейт, баягы потолокту карап калдым дейт. Анан ошондо деген жанагы жанында турган жанагы Догдурбек деген киши деген баласына деген жанагы Кенжебектин колунда бычагы менен ары бери шилтет деп кыйкырат дейт. Кыйкырганда деген тиги баласы дейт колунан кармап туруп ары бери шилтет дейт. Каяка шилтегенин Кенжебек көргөн жок. Ал каяктан көрөт, ал муунтуп атса деген. Ал айтат, мен көзүм караңгылап уже мен демел албагам дейт. Кылгырып калдым дейт. Анан кийин кое бергенде эле көзүм караңгылап аябай муунтту дейт. Бирок колумду монтип кармап туруп бирдеке кылып аткан дейт. Анан кое берди дейт. Карасам дейт, келинчеги жатат дейт. Кансырап. Ошондо деген дагы эле Кенжебектен бычакты деген ичиңе такады дейт, муунтуп атат дейт, такады дейт, такадым дейт. Уже түшүнбөй калдым дейт да, көзүм караңгылап мен өзүмдө не болуп атам дейт. Анан жанагы бир сөз бар эле го. Бут менен тепкенде анан ичин жарып кеткен да. Кенжебектин. Бычак деген. Ошол бычак менен. Анан дагы бир сөз бар го, жанагы сиз айтып аттыңыз эле неме депчи, баягы келинчеңди чакырбай качып кет деп. Эмнеге айтпадың десе эмне дейт? Муунтуп атса үйүнүң чыга албай калат экен дейт. Жок, аны деген ушу тергөөчү деген өткөндө ушул суроону берип атат да. Сен эмне үчүн деген мына айтып атат, менин аркамда дейт, мына муунтуп турат дейт. Анан тергөөчү ушундай бир кызыктай суроо берип атат да, эмне себептен сен келинчегиңе деген кач деп эскерте алган жоксуң депчи. Десе ошондо Кенжебектин эле жообу мага жакты. Муунтуп атканда киши сүйлөй албайт экен да депчи. Ал өзүнүн өмүрү менен күрөшүп атканда анан ошол болуп атпайбы? Анан бир ушундай. Андан ары эмне болуптур? Анан ошол тигилер чыгып кетет, же эмне деп чыгып кетет? Жок, баягы булардын ою деген мындай болуп атат да, бул жинди өзү келинчегин өлтүрүп камалып кетсе? Камалып кетет, же өзү өлөт деп ушундай ой менен кеткен да. Түшүнүгүм боюнча. Анткени деген баягы баласына кыйкырды дейт. Басып кетти эми көчү. Өзү эле көчү, өзү эле өлөт деп. А тиги Кенжебектер өзү айтып атпайбы, мен деле бул дүйнөдөн кетип баратам деп ойлогомун дейт. Анан ошол маалда деген жанагы эжесине чалып атат, анан дагы бир 2-3 кишилерге чалган, ошолордун баары тасталып чыгып атпайбы ушул күндө. Чалганы чыгып атат, келип кеткендери чыгып атат. Жана бир топ кишилерди айтып атпайбы, бул күндө Кенжебектин айтканын, сөздөрүн баардыгы аныкталып келатат. Жана эле бир эле жанагы ата баласы деген экөө деген башка нерселерди айтып атышат, бирок ошол эле маалда мен көрсөтмөлөрүн алмаштырып атышат. Түрлүү көрсөтмөлөр берип атат. Ошол нерсеге деген тергөө органдары баа бериш керек эле. Бирок тилекке каршы деген ушул күнгө чейин баа берилбей эле, Кенжебекке деле бул айыбын угузуп эле бир эптеп эле сотко кетирип салайын деген ушундай аракеттер болуп атат да. Туура айтып атасыз, бул окуя деген өтө начар. Жүрөктү каната турган бир неме кырсык болуптур да. Мурат байке, сиз жанагы тажрыйбалуу жактоочусуз, башыңыздан көп нерсе өткөн, көп тагдырларды көргөнсүз, түрдүү тагдырлар бар адамдарды жактагансыз. Эми ушундай окуянын аягы эмне менен бүтүш керек? Сот кандай чечим чыгарыш керек мыйзам боюнча? Бул тергөөнүн баягы мыйзамда так жазылган, кылмыш процессуалдык кодексте, кылмыш кодексте болобу ушул так жазылган. Мындай маалда деген кандай эмеш керек? Беренесин жазып аттыңыз. Бул жерде деген айтып атпаймынбы? Азыркы маалда бул Кенжебекке деген жанагы
463 беренеден башталган бир глава, 55 глава бар, атайын жанакы медицинский характер деген да. Оорулуу адамдар. Оорулуу адамдардын, то есть бул жерде кылмыш иши козголсо, кадимки эле сот болот, бирок баягы эгер деген күнөөсү деген аныкталса, мындай жерде деген буга ишенбеш керек деген нерсе болуп аткандан кийин сот деле башка чечим деле чыгарбайт да. Баягы ал эмне тергөө органдары ишенбей атса деген сот деген эртеңки күнү кандай калыс чечим чыгара алат? Мен ошого сактанамын да. Ошол беренеде эмне деп жазылып турат? Бул жерде деген айтып атпам, эгерде деген жанакы айтылып аткан адамды деген сот күнөөлүү деп тапса деген, аны деген жанакындай атайын жанакы медициналык ооруканаларга жөнөтүлөт. Бизде ал эки ошондой мекеме бар, бирөө Кызыл Жарда, Жалал Абадта, бирөө Чымкоргондо. Ошолорго жөнөтөт да негизи. Бирок бул жерде деген оор кылмышка шектүү болуп аткандан кийин, мына бүгүнкү күндө айыбы бузулуп аткандан кийин Кенжебекке аны деген Кызыл Жарга жөнөтүшү мүмкүн да. Чыныгы кылмышкер ошол оорулуу адамга күнөөнү илип коюп, чыныгы кылмышкер бул жерде немеден жазадан качып атканы сезилип атат мага деле. Иш менен таанышкан сизге деле сезилип атат. Ошон тызылдап мына туугандар силерге кайрылган турбайбы? Ошон калыстык болбой атат, тергөө деген калыс жүрбөй атат. Тергөөчүлөр мен бир ушундай бир ой кетет, баардыгын билип көрүп турушат, бирок бир нерсе бар да, ошол нерсе буларды деген бир оңой жолуна кетип атышат да, ылайчы. Оңой жолунда бир ушу орукчалык адам деле айыптап эле, күнөөлдөп дагы эле ошону баягы тезеринен сотко жөнөтүп салыш керек болуп атат да. Сизге чоң рахмат. Майдалар ташнакалы айтып бердиңиз. Сизге чоң рахмат, эсиңизге ийгилик болсун. Анан баягы чындык издеген биз дагы, сиз дагы жөнөкөй элдин баардыгы чындык издейт. Ошол чындыкты артынан эртерээк кубалап жетип, ошол чындыкты таап, ошол чындык ушул биз менен чогуу, ушул жашоодо чогуу жашашын каалайт элем. Себеби дегенде мен өмүр бою чындыкты издеп келем. Мага келгендер дагы менин үнүмдү коомго жеткирип койчу, элдер билсин ким экенин деп келишет. Ошондуктан мен кече Жумгалга барып, ошол жерден дагы кайрылдым, азыр дагы кайрылышым керек. Себеби дегенде журналисттик иликтөөсүн, журналисттик материалын баланс менен жасаш керек, эч кимге тартпаш керек. Мен калыс адаммын, бирок мага ошол Кенжебектин туугандары ыйлап келгенден кийин мен биринчи буларды чыгарышым керек болду. Кечеги түз эфирлерде, андан кийинки видеолордо сен бир тараптуу берип атасың деген комментарийлер жазылыптыр. Бир тараптуу берген жокмун. Мага деген ыйлап келген адамдын сөзүн биринчи берип атам. Анан кече дагы мен кайрылып кеттим. Жумгал райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилигине, ошол эле тергөөчүгө, андан кийин Нарын областтык ички иштер башкармалыгынын жетекчилигине тергеп аткан тергөөчүгө кайрылып кеттим. Силердин дагы чындыгыңар бар, силер да бир нерсени билесиңер. Эгерде Алтынай бир тараптуу болуп атат дей турган болсоңуздар, өзүңүздөрдүн кемчиликтериңерди мойнуңарга албай, Алтынайга караганда, Кенжебектин туугандарына, жактоочусуна караганда биз көбүрөөк билебиз дей турган болсоңор, анда мени менен байланышып, келип өзүңөрдүн чындыгыңарды айткыла. Бул жакта деген Мурат Кудайбергенов адвокат толтура суроолорду берди. Менин да суроолорум бар. Ошол суроого келип жооп бериңиздер. Себеби дегенде биз чындыкка жетишибиз керек. Анан күнөөсү жок адам жок жерден караланып жаза албаш керек. Күнөө кылган адам жазаланыш керек. Азыр ушундай заманда жашап атабыз, жанагы кылмыш 40 жылда билинбей эле 4 саатта эле билинип калып атат. Андыктан кан кое бербейт деген кыргызда бир жакшы сөз бар. Ошол кан кое бербейт. Эгерде айта турган сөзүңөр бар болсо менен байланышка чыккыла. Азыр деген мен түз эфирдеги суроолорго жооп берип коеюн. Алтынай чоң рахмат дейт. Мени көргөн силерге чоң рахмат. Мен силерден бир суранычым бар эле. Ушул түз эфирди колдон келишинче комментарий жазып таратып коюңуздар. Себеби дегенде Жумгал райондук ички иштер бөлүмү, Нарын областтык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери чалагайым иштеп атат. Бир гана Нарын областындагы милиция кызматкерлери эмес, биздин республика боюнча Мурат байке айтып кеткендей,
жанагындай убакытты созуп аягында мөөнөтү тергөөнүн мөөнөтү аяктаганда жанталашып бир жуманын ичинде чампалап чалагайым иштерди аткарып келип эптеп септеп колду койдуруп анан сотко өткөрүп берүү аракетин көрүп келген милиция кызматкерлери республикабызда толтура. Алындай методдор салтка айланып тамырланып кеткен. Ошондуктан ушул түз эфирде колдон келишинче бөлүшүп коюңуздар. Кайсы милиция кызматкерлери каякта кантип иштеп атат, аны деген бардыгыбыз билебиз. Бир нерсени айтып коеюн. Мага келген, арызданып келген ошол соттон, милициядан, башка дагы мекемелерден, мамлекеттик органдардан кордук көрүп жабыр тапкандар мага келгендер айтат, ошол бардык нерсенин бардыгы тергөөдөн башталат деп. Тергөө кандай тергелсе, сот ошондой эле чечим чыгарып коет. А биз болсо сотко басым жасай беребиз. Сот мындай чечти, тигиндей чечти, тиги тараптын акчасын алып койду, сот сатылма деп. Эгерде деген тергөө ишинде кандай тергелсе, каяка басым жасалып, каяка ыкталса, кимди агыраак кылып, кимди капкара кылып көрсөткөн болсо, ошол боюнча чечим чыгарып коет. Андыктан ошол милиция кызматкерлери, милицияда иштеген тергөөчүлөрдүн ишине нааразы болгон адамдар болсо, келиңиздер, кимдин кандай иштеп атканын ачык айталы дагы, чындыкты издеп таап ачыктайлы. Кийинки түз эфирде мен дагы бир аз убакыттан кийин түз эфирге чыгам. Дагы бир жаран күтүп атат мени азыр. Ал киши деген бир адамдардан кордук көрүптүр. Анын дагы окуясы жүрөк ооруткан, жүрөк канаткан окуя болуп атат. Бир аз убакыттан кийин мен кайра түз эфирге чыгам. Менден алыстабаңыздар. Чоң рахмат.